İlimdin dünya ahirette bolgon пайдасын айтып бериңизчи. Аял кишилер өтө илимди болсо болбойт дешет. Ошо кандай дейсиз? Алла разы болсун. Кандай, ким айтат буну? Айша энебизден өткөн ким илимди бар эле? Диндин 3/4 бөлүгүн Айша энебиз айтат. Айша энебиз муфти эле, фатва бере турган. Менмин деген чоң сахабалар чечилбей калган маселени Айша энебизге кайрылат эле. Айша энебиз чечип берет эле. Бирок мындайда турмушка чыккандан кийин, фарз илимин алгандан кийин күйөөсүнүн баш ийүүсү, бала чака төрөп, аларды тарбия кылуу ал фарз болуп калат. Калган фарзы кифая илимди токтоп калат. Ал жагында билиңиз. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо илим алып бериш керек. Илим алуу аялдарга алхамдулилlah бүгүн өтө мүмкүнчүлүк берилди. Мындай мүмкүнчүлүк Кудай билет. Азыр онлайндан ушу интернет булактарын туура пайдалансак, канча деген жакшы нерселерди алсак болот. Канча сабактарды алып үйрөнсөк болот. Үйдө отуруп алып эле. Сиздерди күйөөңүздөр багып атат. Үйдө отуруп жыргап илим ала бербейсиздерби?